Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Жалал-Абад облусунун Созак районунда сел каптаган аймактарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кечээ 20-июль күнү болжол менен саат 17 чамасында жааган жаандын кесепетинен Созак районуна караштуу Кара Дарыя айла өкмөтүнүн ошондой эле Достук Чаңгыр таш айылынын үстү жагындагы колотто даярдалган бийиктиги 18 метр узундугу, 150 метр туурасы 50 метр болгон сел тосмого жамгыр суулары толуп сел жүргөн.我给你们拍点现场直播，碧云路上，你看看这车互撞，哎，你看这人，哎呀呀，哎呦我的妈呀，小孩，你看这人冲跑了，人冲跑了，哎呀呀呀，哎呦我的妈呀，拉着东西，哎呀我的天哪，哎呀，一个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！哎呀呀，小孩冲跑了，人冲跑了。Президент Садыр Жапаров бүгүн 21-июльда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине өлкө аймактарында табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексинин күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы ар кандай табигый кырсыктар, сел, жер көчкү, суу ташкыны ыктымалдыгы жогорулап жаткандыгына байланыштуу ишке тартылган мамлекеттик органдар менен тиешелүү кызматтардын кызматкерлери жогорку даярдыкта иштөө режимине өтүшү керектигин баса белгиледи. Тажик өлкөсүнүн башчысы Эмомали Рахмондун 64 жаштагы эжеси коронавирустан көз жумду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Курбонби Рахманова 20-июльда көз жумган маркумдун сөөгү бүгүн Дангара районунда жерге берилет. Буга чейин коронавирустан Эмомали Рахмондун кайненеси Узбеки Асадуллаева 88 жаш кураганда көз жумган. Туркияда өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин эл аралык фестивалына ырчы Азиз Батыров ынтымак тобунун 10 мүчөсү менен катышып, биринчи орунду жеңип алды. Бул сүйүнүчтүү кабарды биринчилерден болуп сиздер менен бөлүшүп жатабыз. Аталган фестивалга негизинен 20 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан, дейт Эсенгулов. Белгилей кетсек, Азиз Батыров 15-июль күнү Туркия өлкөсүнө фестивалга катышуу үчүн шакирттер менен учуп кеткен болчу. Чүйдүн Аламүдүн районунда 3 өспүрүм сууга чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 20-июль күнү Аламүдүн районунун Аламүдүн айылындагы Кыргызстан жаңы конушунда жайгашкан суу сактагычка 2011-жылы туулган өспүрүм чөгүп кеткен. Баланын жансыз денеси суудан жергиликтүү тургундар тарабынан чыгарылган. Ошондой эле Аламүдүн районунун Грозь айылында суу сактагычка 2 кыз 2004-2007 жылы туулган кыздар чөгүп кетишкен. Куткаруучулар саат 17:18 ошондой эле 18:24 бир кызды суудан таап алып чыгып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Дүйнөнүн эң бай адамы аталган америкалык миллиардер Джефф Безос космосту багындырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал 20-июльда иниси Марк Безос, 82 жаштагы америкалык алгачкы аял авиаторлордун бири Уаль Фанк жана ошондой эле 18 жаштагы нидерландылык бизнесмендин уулу студент Оливер Деймен менен космоско учуп барып келди. Алардын былай Ореген компаниясы жасап чыккан New Shepard кемеси менен учкан. Алардын сапары 10 мүнөт 18 секундка жеткен. Космоско учуп барып келгенден кийин Джефф Безос өзүнүн эмоциялары менен бөлүшүп, мен негизги миссиям аткарылды деп, эч кимди тепкен жокмун деп тамашалаган.
Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.